Өмүрбек Караев Чүй облусунун Кегети айылында 1954 жылы 14 февралда туулган. Кегети орто мектебин аяктаган соң кыргыз филология жана экономика факультеттерин бүткөн. Варшава шаарында саясаттануу боюнча атайын курста окуган. 1975 жылы студент кезинде Ыйык көл аттуу аңгемелер жыйнагы жарык көрүп, шахмат деген аңгемеси орус жана украин тилдерине которулган. Негизи биздин чыгармачылык өтө эрте башталган. Мектеп окуп жүргөндө эле. Анан кандайдыр бир университетке келип бүттүк. Анан кандайдыр бир себептер менен комсомолдун жолдомо каты менен бизди тагдыр алып кетти дагы, бизди өндүрүшкө апарып салды. Ошо менен чыгармачылык менен көп алектенбей калдык. Анан кийин черек кайра бул Кудайдын шыбагасы экен. Чыгармачылыкты эгерде ойдо болгон нерселеринди жазып калбасаң, ал адамды аябай кыйнайт экен. Ошондуктан ошо чыгармаларымды кайра баарын тең жазып коеюн деген ниет менен кайра чыгармачылыкка келдим. Иш чарага катышкан анын калемдештери кара сөздүн чебери Өмүрбек Караевдин чыгармачылыгына токтолуп, анын жазган чыгармалары, аңгемелеринде терең философия бар. Анын сөз өнөрүнө берилгендиги кыргыз адабияты үчүн чоң салым экенин белгилешти. Өмүрбек Караев азыркы кыргыз адабиятындагы белдүү жазуучуларыбыздын бири да. Тилекке каршы бул Совет доору кыйрагандан кийин Өмүрбек бул өндүрүшкө, анан кийин бул мамлекеттик кызматка аралашып кетип, чыгармачылыгынан бир топ алыстагандай болуп калды. Өзүнүн мамлекеттик кызматы менен иштеген өндүрүштүк иштери менен айкалыштырып эле адабиятын алып жүрдү да. Мына ушул күндө Өмүрбектин повести моей юности деген китеби орусчага которулуп, орус тилине которулуп, дагы окурмандардын колуна тийип атат. Китептин мындай бир ийгиликтүү которулганын, чыкканын ушул тетиги окурмандар абдан жакшы пикирлерин билгизип атат. Өмүрбек Караев 1991 жылы Кыргызстан улуттук жазуучулар союзунун мүчөсү болгон. Маданияттын мыкты кызматкери, төш белгисинин ээси. 2003 жылы жазуучунун Жалгыз болгум келбейт деген прозалар жыйнагы жылдын мыкты китеби болуп таанылып, Германиянын Мюнхен шаарында өткөн китеп көргөзмөсүнө коюлган. Жазуучу Өмүрбек Караев өмүрүнүн көпчүлүк бөлүгүн өндүрүшкө арнап эмгектенген. Ал эми бүгүнкү күндө чыгармачылык менен алектенип жаткан кези. Айгерим Дүйшөбаева, Данияр Тилебалдыев, УТРК, Чүй, Бишкек шаары.